Assalamu alaikum. Salamатсызбы? Siz Desin TV YouTube kanalında jana Facebook'tagы Bakıt Abdumalikov rasmi barakçasındasız. Bizdin efiribizge kuş geldiniz. Bizdin bugünkü söz kıla turgan temabız, hurmattуу görermanlar, öte oluttu dep koysok bolot. Men kechegi günkü kontentimde ayttım ele, demokratiyanın doğru bütüp baratat. Эми мурдакыдай Текебаев, Мадумаров, керек болсо Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаровтар çıkпайт. Эми başka adamlar, siyasi başka oyuncular gelet dedim ele. Mına ошол келечектеги siyasi oyuncular kimdir bolat? Mına oşolarga tak analiz bereriz. Men kolumdan gelişince bilimim, intelektim jetişince hareket kılıp жазып алдым. Эми аны sizler угуп көрүp, анан сындап, туура эмес жагын айтасыздар. Kimler жаңы siyasi oyuncu bolup gelişet. Bugünkü bizdin kontekst şunun tegereginde söylüşöz. Birinci top teknokratlar jana sistemanın içindeki жаңы жүздөр. Bular kimler? Teknokratlar jana sistemanın içindeki жаңы жүздөр. Мындайча айтканда министрлик, агенттик, ири мамлекеттик долбоорлордон чыккан adistler деп койсок болот да. Буларды adistler деп. Анткени мамлекеттик кызматта, ошол эле агенттиктерде, жана ири долбоорлордо иштеп чыккан, ошолордон көрүнгөн. Мисалы үчүн буга жанакы Сарикаев, Мирлан Сарикаев айтып койсок болот. Нурдан Орунтаевди ошол эле министрликтерде иштеген. Мына ушундай адамдарды биз ушул технократтар жана системанын ичиндеки жаңы жүздөр катарына кошуп койсок болот. Буларда кандай мындай мүмкүнчүлүк, шанстар бар? Биринчиден бийликке коркунуч эмес. Булар анткени бийликтин өзүндө, системанын ичинде иштешет. Элге таза менеджер катары сунушталат да. Бул таза мына Орунтаев мынтип атат, анан тиги жаман курулган нерселерди бузду, эми сонун нерселерди салып атат деген күчтүү менеджер катары. Ошондой эле жанакы Сарикаев деп коет экен, Талайбеков деп жүрөт, Мирлан деген мырза жөнүндө дагы көп бир мындай окуялар болуп атат. Булар дагы ошондой технократтарга кирет. Муну эми сиздер өзүңүздөр bir мындай баалап көрөсүздөр. Булардын саясаттагы, коомдук саясий ролу кандай? Биз ошол ролдорун дагы талкуулайбыз. Мисалы үчүн булар саясатчы эмес, аткаруучу лидерлерге кирет да. Булар эч кандай саясатчы эмес, ушул аткаруу системасындагы аткаруучу лидерлер. Булардын саясий ролу ошондой. Эми экинчи топ регионалдык лидерлер деп койдум. Экинчи топ бул регионалдык лидерлер. Регионалдык лидерлер кимдер эми? Өзүңүздөр мына турмуштан абдан көрүп жатасыздар. Ушул жаңы саясий оюнчулар болуп регионалдык лидерлер келип чыкты. Мына мисалы үчүн мэрлер, губернаторлор, жергиликтүү таасирлүү ишкерлер буларга кирет. Мэрлер демекчи мына ошондой мисалы Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев. Мына ошол дагы ушул жаңы агымда, ушул жаңы мындайча айтканда саясий формациядан кийинки чыгып келе жаткан мына ошондой регионалдык лидерге кирет. Керек болсо кандайдыр бир губернатор, ушул Жеңишбек Токторбаевга окшогон бир губернатор мисалы Жалал Абад областына келип калса же Таласка барып калса, бир ушундай ошондой бир ролду аткарып, ошондой бир лидерге айланышы мүмкүн да. Шансы, булардын мүмкүнчүлүктөрү кандай? Булар элге жакын. Борборго альтернатива катары дагы анча-мынча кабыл алынып кетет да. Борбордо эле мындай болуп атат, анан тигиндей болуп атат, борбордо эле эки эле адам иштеп атат, тигиндей мындай деп эле отурбай, ой мына Жеңишбек Токторбаев деле иштеп атат, анан паланча Түкүнчөев деген аким деле иштеп атат, анан тиги губернатор деле иштеп атат дегендей мисал боло алат да. Анан саясий ролу кандай болот булардын? Регионалдык кызматчы катары жаңы блок болушат да. Булар регионалдык мындай кызматты көрсөткөн, регионалдык кандай деп койсок экен, бир проблемаларды чечкен, мындайча айтканда аймактык проблемаларды чечкен жаңы бир блок катары кабыл алынат. Муну ушул Жеңишбек Токторбаев азырынча менин оюмча бир мындан башка мисал келтире албайбыз. Дагы башка бир акимдер же болбосо бир
айыл өкмөттөр же болбосо bir губернаторлорду көрө албадык. Тилекке каршы мен ушул Жеңишбек Токторбаевди мисал келтирдим да. Эми сиздер кандай ойлойсуздар? Муну сөзсүз жазыңыздар. Биз абдан көп талкууларды кылабыз. Биз азыр негизи эле мына феодалдык формация болот эле, андан кийин буржуазиялык капиталисттик, андан кийин социалисттик, анан кайра капиталисттик болуп өнүгүү формациялары бар эле да. Биз азыр кандай формациядабыз? Дүйнө bir жаңы bir мындай кандай деп койсок экен, не капиталисттикпи же не буржуазиялыкпы же bir не демократиялыкпы bir жаңы тенденцияга туш келдик да. Бир жагынан демократия, баягы либерализм жок болсо, бир жагынан автократия, авторитардык башкаруу күч алган, бирок ошол эле учурда капитализм сакталган ушундай бир жаңы формацияга кирип келдик. Ошонун катарында Кыргызстан деле кирди да. Эми баягы дагы бир жолу кайталап коеюн. Эми 90-жылдардагыдай Текебаев, Мадумаров, ошол эле Садыр Жапаров да ушундай демократиянын шарданасы менен келди. Мындай нерселер чыкпайт. Эми келечектеги лидерлер мына ошол мен айтып келе жаткан топ. Үчүнчү топ социалдык темадан чыккан жаңы лидерлер. Социалдык темадан чыккан жаңы лидерлер. Булар кимдер? Социалдык теманы билесиңер, булар турмуштагы көйгөйлөр. Мисалы үчүн тариф, жер, суу, ипотека, миграция маселелерин көтөргөндөр. Тариф, жер, суу, ипотека, миграция маселелерин көтөргөндөр. Бул бир мындай жөнөкөй деле адам болуп кетиши мүмкүн, миграция социалдык сеттерге чыгып, кандайдыр бир блогерлер болуп калышы мүмкүн. Ушундай миграция маселесин, ипотека маселесин, кандайдыр бир профсоюз уюмдары, активисттер, ошондой эле эксперттер, мисалы үчүн ушул ипотекада кандай кылыш керек, кантип элге мындай арзан кредиттерди алып бериш керек деген сыяктуу адамдар кирет да бул топко. Социалдык темадан чыккан жаңы лидерлер. Мына үчүнчү топ социалдык темадан чыккан жаңы лидерлер. Эми блогерлер менен журналисттерди кошуп койдум, бирок блогерлер менен журналисттер ушундай тематиканы эле көтөрүшү мүмкүн, бирок алар өздөрүнүн дагы жолу менен дагы чыгышы мүмкүн. Аны биз кийинки бир пунктка кошуп койдук. Блогерлер менен журналисттердикин мындайча айтканда өзүнчө блог катары дагы карадык. Эмне үчүн бул социалдык темадан чыккан жаңы лидерлерде мүмкүнчүлүк, шанс бар? Анткени элдин реалдуу проблемасын айтышат булар. Идеология менен иши да жок. Күнүмдүк турмуш менен сүйлөшөт. Мына мисалы үчүн биздин База Коргондон 13-округтан Айбек Сайпов деген иничегибиз койду эле. Бул ушундай бул ушул топко кирет да, социалдык темадан чыккан жаңы лидер катары. Эки жолу тиги курултайдын делегаты болгон, дайыма ушул блогерлик кылып сүйлөп, элдин проблемаларын көтөрүп жүрөт. Ушул социалдык проблемаларды көтөргөн лидер катары таанымал болчу да, бирок тилекке каршы ал жигит өтпөй калды. Мына ошол сыяктуу мисалдар бул социалдык проблемаларды көтөргөн, социалдык темадан чыккан лидерлер. Ал эми төртүнчү, мен жана блогерлер менен журналисттерди отдельный бир өзүнчө блог болот деп койдум. Эми буларды биз өзүнчө да карасак болот да. Блогерлер жана медиа фигуралар деп койдум. Блогер десе эле блогердин баары эле ошондой жаңы саясий оюнчуга айлана албайт. Ал үчүн кимдер? Ишеним топтогон блогерлер, ишеним топтогон. Мисалы үчүн кимди деп койсок, өзү журналист, блогер Ыдырыс Исаков, дагы кимди айтсак болот? Эрнис Кыязов. Мен буга эл баатыры деген наам берсе болот деп жүрөмүн. Булар хайп үчүн деле эмес, баягы чыныгы результат үчүн ишеним топтоп, кадимки бир мындай турмуштагы нерселерди айтып, эл ишеним жаратат да. Булар өздөрү биз мындай, мисалы үчүн мен депутат болбойм, анан тигиндей мындай деп Ыдырыс Исаков айтып атпайбы? Бирок булар чын эле ушул саясий оюнчуга айланышты. Булар саясатты керек болсо миңдеген адамдарды бир жак топко жеткизип кое турган ушундай саясий оюнчулар да. Булар жөнөкөй эле блогер же журналист эмес. Булар ошончолук бийик даражага чыккан ушундай ошол блогерлер жана медиа фигуралар деген топтун көзгө көрүнүктүү чыныгы өкүлдөрү. Буга силер кандай баа бересиздер? Эмне үчүн буларда шанс бар? Анткени классикалык саясатка ишеним азайып бара жатат. Классикалык баягы төрт бурчтук
яшик деп кое элек, кара яшик деп кое элек. Анча бир ишеним жаралбай, ушундай альтернативалуу медиа фигураларга мындайча айтканда ишеним көбүрөөк жаралып бара жатат да. Эми эл тааныган адамдарга суроо талап өсөт, классикалык саясатка ишеним азайган. Эмне үчүн шанс бар? Ошентип койдум, мына эл тааныган адамдарга суроо талап өсө берет да, эл тааныган адамдаргачы. Анткени булар ишенимди жаратып атат, чыныгы сөздөр сүйлөп атат, эл өзү аналитика кылып турушат да. Эми коркунучу, булардын бир коркунуч жагы дагы бар да. Саясий тажрыйба жок. Буларда мындайча айтканда саясатчы эмес, бирок өтө таасирдүү, бирок саясий тажрыйба жок. Буга мисал Айбек Теңизбайды алалы. Аябай ушундай медиа ошол жанагы топко таасирдүү, сонун подкасттарды алып барып, бирок саясий тажрыйба жоктугунан баягы улут аралык, керек болсо мамлекет аралык бир мындай мамлекеттин саясатына каршы келе турган жанагы орустарды көп сындап, тигиндей мындай нерселерди кылган үчүн бир ошондой укурукка илинип калды. Эми ал жигиттин биз тез эле чыгып кетишин каалайбыз. Чынын айтканда мен мындай жүрөгүм ачышып турат. Анын ошондой болуп камалып калгандыгында. Бул дагы болсо ошол саясаттагы саясий тажрыйбанын аздыгы да, бул коркунуч. Экинчи, системага бат сиңип кетүү. Ошол эле бийликти альтернативалуу жакшы бир ойлорду айтып отурбай эле, кайра эле ошол эле системага, эми мен бийликти мындай жаман же жакшы деп айткан жокмун. Негизи ошол кандай гана учур болбосун, ошол системанын өзүнө сиңип кетүү. Буга мисал үчүн мынау дагы бир сыйлуу урматтуу азырына жогорку кеңешке депутат болуп барды, Улукбек Карыбек уулу деп коелу. Мындай карасаң бир системага сиңип кетти деп койсок болот да. Ошол жогорку кеңешке барып жөн эле баягы өзүнүн жолу менен жүрө бербей, эми ал жерде ал эркин боло албайт. Ал бир ошондой стандарттын ичинде ошол нерсени билип туруп барды. Бул системага сиңип кетүү деп мен мисал кылып койдум. Балким мен туура эмес баалап жаткандырмын. Буга дагы өзүңүздөр баа бересиздер. Ушул Улукбек Карыбек уулу кандай журналист? Бул чын эле бир мындай Идрис Исаковтар, тиги Эрнест Каязовтар сыяктуу тарсылдаган, өзүңүздөр билесиздер. Бул деле тиги убагында тиги министр образованияга кирип катуу сөздөрдү айтып жүрчү эле. Акыркы кездери шаардык депутат болду, башка болду. Мындай карасаң сазга сорулган сыяктуу эле, баягы кызыгы жок, жөн эле бир Улукбек Карыбек уулуна айланып бара жатат да. Бизге депутаттар, ал 90 депутаттын өтө деле бир мындай мааниси жок. Бизге ошол Улукбек Карыбек уулу, Идрис Исаков жана башкалар көбүрөөк таасир этчү да. Тилекке каршы мындай ошол жолду тондоп алыптыр. Эми өзүнө жаккан болсо жакшы, биз куттуктайбыз албетте. Мен ушуну мисал келтирип койдум. Саясий коомдук ролу кандай? Пикирди башкаруучу, бирок дайыма эле саясатчы эмес деп койдум. Коомдук пикирди башкарат буларчы, коомдук пикирди башкарат. Чын эле ошол Идрис Исаков керек болсо бул жанакы Азаттык компаниясы, жанакы телерадио эмне дүйнөлүк чоң системаны дагы сындап койду, Кыргыз телерадиосун дагы сындап койду. Мындай пикирди керек болсо башкарып өзгөртүп кое турган, коомдук чоң пикирди, бүт Кыргызстан боюнча пикирди өзгөртүп кое турган күчкө ээ да, абдан чоң күчкө ээ. Ошондой нерсени Улукбек Карыбек уулу таштаганын депутат болду. Депутаттар өтө, бул Идрис Исаков өзү деле айтпады, мен Идрис Исаковтай боло албайт, депутат любой адам болушу мүмкүн дегендей, булар коомдук пикирди башкарат. Бирок саясатчы эмес. Жанакы Айбек Теңизбайдай мындай адашып калуусу мүмкүн да. Эми 5-чи топ, 5-чи. Бул кандай топтор болот? Силер өзүңөрчө дагы видеону башынан кайталап көрүп койсоңор, мен силерге азыр дагы акырында окуп берем. Жаңы коалиция күтүүсүз бирикмелер. Буга мен Тимурлан Султанбековди дагы азыр мисал келтирем. Жаңы коалиция күтүүсүз бирикмелер. Бул экс чиновник менен мисал үчүн жаш бир эксперт кошулуп кетиши мүмкүн. Мындай күтүлбөгөн бирикмелер да. Бул кайсы бир башка эле бир топ менен, бир блогер менен же дагы бир саясатчы биригиши мүмкүн, башка кандайдыр бир нерселер болушу мүмкүн. Ушундай топтор. Анан регионалдык лидер менен бир кандайдыр бир жаш активист кошулуп кетиши мүмкүн. Иши кылып баягы аралаш күтүлбөгөн коалициялар да. Буга мисал үчүн Тимурлан Султанбековди мындай келтирсек болот да. Бул саясий, мындайча айтканда, эксперт катары таанылып келе жаткан жаш саясий ишмер эле, Социал-демократтар партиясынын лидери.
Anan dagы bir kandaydır bir күчтөр менен биригип ошондой коалицияны түзөбүз дегени, анан тиги экс чиновникти алып келебиз дегендиктери бул ошондой 5-чи топтун белгилерин берет. Балким мен бир аз мындай кандай деп койсом экен, эми мен саясаттануучу же башка эмесмин, мен блогермин, өзүмдүн билимими мен ошол политологияны, философияны, экономиканы, эки жогорку билимим бар, юридикалык жана педагогикалык. Ошолордун негизинде мындай аналитика жасап атам. Балким менден күчтүү анализ кылган адамдар болсо айтып береттир. Бул жаңы коалиция, күтүүсүз бирикмелер. Бул нерсенин эмне себептен кандай шанс, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Анткени бул командага адамдар көбүрөөк ишенет да. Мисалы үчүн бир адамга караганда эки адамга, бир адамга караганда эки адамдын мүмкүнчүлүктөрү көп. Кандай деп койсок экен? Бизнесте деле ошондой нерселер бар. Бизнес эмес, мына өзүбүздүн эле турмуштан азыр мына саясий чоң бир кандай деп койсок экен, эки дос деп жүрүшөт. Мына Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевичтин, президент менен УКМК башчысынын биригип иштеши да. Бул дагы ошондой, булар эми бир партияда жүрүп, бир эле чөйрөдөн чыккан деп койсок болот. Бирок эки адамдын командасы. Адамдар бир адамга караганда эки адамга көбүрөөк, бир адамга караганда эки адамдын башкаруудагы мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болот. Ошого ишеним көбүрөөк жаралат. Ошондуктан жанакындай кандайдыр бир эксперт менен, кандайдыр бир жергиликтүү чиновник же болбосо дагы бирөөсү менен дагы бирөөсү биригип кетүүнүн мүмкүнчүлүктөрү чоң да. Эми саясий ролу болсо коллективдүү же эки лидерлик адамга ишеним сейрек, бирок перспективдүү көрүнүш катары да. Сейрек болгону менен мына дүйнөдө башка жактарда биздин мамлекетте болуп мындай башкаруу жок. Бирок перспективдүү. Муну өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биздин азыркы акыркы кездеги, балким ошол мен айткандай демократия жок болсо жок болуп бара жаткандыр. Бир кайсы бир башка бир формацияга, муну эми политологдордон сурайбыз, биз эмне болуп кетип атабыз? Капитализмге келип калдыкпы же кайра социализмге же дагы башка доорго кетип атабызбы? Бул эмне деген формация? Анын диагнозун коебуз. Мына ошондой жерде бул кош ушундай башкаруунун дагы эффективдүүлүк жактары болот экен да. Бир эле адамдар башкарып келишти, анын чөйрөсү, айланасы башкарып келди, башка болду. Бирок эффективдүү эки адамдын мындай азыр конкреттүү түрдө бул Садыр Нуркожоевич мынтип атат, тиги Америка менен мындай сүйлөшүп атат, анан Орусия менен мындай сүйлөшүп атат, ички саясатта мындай болуп атат, коррупционерлер жок болуп атат, ал бул кишинин Камчыбек Кыдыршаевичтин мээнети болуп атат деген сыяктуу ишенимдер жаралат да. Эми бул биздин баабызга сиздер өзүңүздөр баа бересиздер. Акыркы постскриптум деп койсок болот экен. Эми мына ошол кайсыл топтор келишет силерге дагы? Биринчи топ технократтар жана системанын ичиндеги жаңы жүздөр. Экинчи регионалдык лидерлер, аймактан чыккан фигуралар. Үчүнчү социалдык темадан чыккан жаңы лидерлер. Төртүнчү блогерлер жана медиа фигуралар. Бешинчи болсо мен ошол жаңы коалиция бирикмелер, күтүүсүз бирикмелер деп койдум. Сиздер кандай ойдосуздар? Урматтуу Десин ТВ YouTube каналы жана Facebook'тагы Бакыт Абдумаликов расмий баракчасынын көрөрмандары, өзүңүздөр сөзсүз ойлоруңуздарды жазыңыздар. Биз болсо эфирлерди, ушинтип контенттерди чыгарып тура бермекчибиз. Албетте мен акыркы кездери көп эле бир мындай сүйлөбөй убакытта жок болуп калды эле. Колдон келишинче сүйлөп турууга, бүгүн күнгө жекшемби экен, эртең менен ошондуктан чыгып калдым. Саламатта калыңыздар, баарыңыздар сергек болуңуздар, ден соолук сиздерге каалайм. Мен ушул ден соолукка аябай көп көңүл бурган адаммын. Аман эсен үй бүлөбүз менен, мамлекет, эл жерибиз менен тынч бололук. Саламатта калыңыздар.